Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн 10 ноябрь 2020 жыл. Мына өзүңүздөр көрүп турган Дуал Бузар көк атты тартып көргөзүп беребиз, туугандар. Биз менен чогуу болуп бул улактын атын көрүңүздөр. Азыр биз Өзгөндүн Красный Маяк айылында турабыз, туугандар. Атқа баа беріп, азыр мен бұл бойы 1,65 см шыққан Қарабайырдың чоңын тартып көргөзүп берип атам. Бұл атқа маани беріп көріп, аттың өзгөчөлүктөрүн, аттың толық мүнөздөмөсүн мүнөздөп берейин. Иесине берилген суроолорду чогуу угуп туруңуздар, туугандар. Бұл ат улакка чабылып жүргөн, Улакка чабылып жүргөн. Улакка чабылып. Өзүм чабып жүргөнмүн муну. Өзүң чапкансың. Кече да улак болду, анда да чаптым. Видеолор бар ошол улактан? Видеолор билбейм. Болуш керек, Ким тарткан, кандай болгон билбейм, бирок бар. Мындай аттың өзгөчөлүгү кандай экен? Өзгөчөлүгү топко кирет. Топко кирет. Кириши жооп. Күлүктүгү кандай? Күлүктүгү өтө күлүк эмес. Орто күлүк. Орто күлүк. Мынакей туугандар, орто күлүк. Бул неге Дуал Бузар деп койгон? Бир-эки видеолор бар анын дуал бузган деп. Дуалды бузуп аткандагы видеолор барбы? YouTube'да, Мынакей туугандар, бул аттын аты Дуал Бузар экен. Себеби YouTube'да видеолорун көрсөңүздөр дагы болот. Дуал Бузар ат деп издесеңиздер, ушул аттын үйдүн дуалын бузуп аткан тасмаларын көрөсүздөр. Мынакей аттын бою 1,65 см чыккан балбан ат экен. Азыр бул атты чабабы, чаппайбызбы? Чабып көрөбүз, Сууту келгенбичи, аз-маз барбы? Бар, ошон үчүн дагы. Мындай кыскараак эле чабып көрөлү, Аттын жооштугун бир айтып көрбөйсүңбү азыр? Аттын жооштугу жоош өтө. Жоош. Жаш бала караса деле болот. Аял киши. Кандай мындай жем деп аттыңар быйыл? Канча жем жеп атты? Турушта жемди 5 килограммдан жеп 1 мал. 5 килограммдан 1 мал. Мынакей туугандар, улакка чабылып жүргөн ат караштыргандар болсо, алдыда мен номерлерди жаздым, номерлерге чалыңыздар. Такага турушу кандай? Такага жөн турат. Жөн турабы? Эч мындай кандай кемчилдиги бар бул атта? Кемчилдигин билбейм эми. Мен үчүн кемчилдик жок. Кемчилдиги жок. Чабыш гана керек бул атта. Чабыш керек. Чабган керек. Мынакей туугандар, аттын азыр жашын айтып коелу. Жашы 8 асыйды да? Жашы 8 асый. 8 асый туугандар. Мынакей өзүңүздөр суроо берип аттыңыздар. Аттар 3 асыйдан ашпайбы дегендер. Мынакей туугандар, 8 асыйдагы улактын аты. Азыр күчкө кирип калган ат ушундай болот туугандар. Мынакей Дуал Бузар аттын азыр бир сыйра жүгүргөнүн көрүп, андан кийин баскан басыгын көрөлү дагы, баасын чогуу угабыз. Анда биз менен чогуу болуп, аттын күлүктүгүнө бир маани берели. Кеттик туугандар. Азыр мынакей бери жакка келаткандагысын бир тартып коеюн. Аттын оозунун жумшактыгы орто экен, өтө элпек эмес. Орто жумшак экен оозу туугандар. Мынакей аттын эми бир чуркаганын дагы баалап коюңуздар. Кандай келет экен? Улакка чабылып жүргөн ат үйүргө өтө күчтүү экен. Үйүрү дагы аябай жакшы экен. Канча бээге коюлган экен бул? Эми 15тен көбүн караса элек. 15тен көбүн. Кыскасы үйүрү жакшы, Үйүрү жакшы өтө. Үйүрү өтө жакшы. Бою 1,65 туура эсептеп көрдүк. 1,65 сантиметр чыкты. Эми бул аттын баасы 180 миң сом кеми бар деп атыптыр. 180 миң сом. Ошондо доллар менен эсептегенибизде азыр уже 83 болуп калды окшойт. Андай орто эсепте менен 2300 долларга барабар болуп калат экен. Сөзсүз түрдө кеми болот деди туугандар ээси. Ошондуктан туугандар, алдыдагы номерге чалыңыздар. Атты бир бастырып койчу. Аттын басыгын көрүп, биздин каналдын саяпкерлери, биздин каналдын катталуучулары атка болгон сыныңыздарды, атка болгон өзүңүздөрдүн оюңуздарды, баасы кандай болду, ошолорду жазып комментарийге калтырсаңыздар болот туугандар. Аттын толук түрдө маалыматын берип өттүм. Атты жанынан көргөндөй кылып тартып көргөзүп бердим. 8 асый ат, күчүнө кирип калган маалы. Чалыңыздар ээсине улактын атын караштырып жүргөндөр байланышыңыздар.
Ошентип туугандар, бүгүнкү чыгарылыш Муз ТВ каналы бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарат. Биздин каналга катталыңыздар. Булат жаккан болсо класс басып, бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот достор. Анда эмесе бүгүнкү көргөзүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар туугандар.